Жана шаарыбыздын таштандынан арылтып, экологияда таштандылардын санын азаят. Мен Фурканова Гүлмайрам, Батму университетинин 2-курсунда педагогика факультетинде окуймун. Келечекте иштеп ошо жаш балдарга өзүмдүн билимимди берсем дейм. Ошо профессия менен буюрса Кудай кааласа иштеймин. Өзүмдүн досторумду да кызыктырып, маанайларын көтөрүш үчүн ушинтип көп арайда өткөнгө аракет кылып, бири-бирибиз менен чогуу калтырып, бир жума сен кыл, бир жума мен кылайын деп чечишип алып туруп, бири-бирибизге сабак өтүп беребиз ушинтип. Буюрса келечекте ушундай жакшы балдарга, начальный класстарга балдарга сабак берип, алардын билимине, өсүшүнө чоң салымды кошсом дейм. Кичинемден жаш балдар менен тез тил табышат элем, анан алар менен ойнотуп, тез эле алдалап, же мындай сабагына жардам берип, ошенткен аябай кызыгып, өзүм ошол профессияга кызыгып тапшыргам. Гүлмайрам өтө шайыр, шамдагай кыз, анткени бардык жака жетишет. Эрте менен эрте сабакка келсе, түштөн кийин бош убактысын текке кетирбей, өзүнүн жеке менчиги салону бар, ошол жака барып, биздин Баткен облусунун айымдарын сулуулантып турат. Жана ошондой эле өзүнүн магазини бар, ал жака да жетишет. Мен Гүлмайрамды мындай 19 жашында мынчалык ийгиликке жетет деп эч ойлогон эмесмин. Бул жерде эжем экөөбүз чогуу иштешебиз. Ал Instagram боюнча видеолорду жүктөп, бардык эмелерди карайт, клиенттерди топтоп, көп клиенттерибиз запись менен келет да бизге. Мен ал нерсеге телефонго убактым болбой калат. Мынтип клиенттерди видеого тартат, Instagramга киргизет. Клиенттерди ошо Instagram аркылуу эжемдин мага көп жардамы бар. Ошентип экөөбүз чогуу салонду иштетебиз. жылы Жони Хайр жана Акылбек деген байкебизден Ошуктон барып окуп келгем. Андан былтыры 1 жыл болуп калды. Венера Висештан барып окуп келдим, жана дагы башка жерлерден барып көптөгөн курстарга окуп келдим. Кичинекей кезинен эле ошо кызыгат болчу, ошол салон сферагачы, мындай айрыкча чачка, ушундай кичинекей 3-4 жаш кыздардын деле кыска чачтарын деле өрүп коюп, анан бир жака конокко барсак деле жеңелерибиз "Мен кызымдын чачын өрүп берчи" деп ошентет болчу. Түрүнөн кылып берет да. Бирок мисалы бир жерде окуп алса деле өзүнүн кызыгуусу болгон үчүн ошондой шыгы менен, таланты менен ушул жака келди, көрсө. Азыркы учурда мен бул жактан администратордун кызматын аткарам десем болот. Жана ошол эле учурда 2 магазинде иштетем. Ошо сиңдиме жардам берип турам. Сиңдим окууда болгон учурда мен карашып, колумдан келген жумуштарды кылып коем. Салонду ачуу негизи апамдын кыялы болчу, максаты болчу. Тилекке каршы ошол максаттарына өзү жете алган жок. Бирок ошо апамдын тилегин биз орундатканга аракет кылып, ошол сиңдим экөөбүз ачтык көрсө. Ушул ийгиликтерибизди апам көргөндө, албетте коомак, тилекке каршы андай нерсе болбой калат.
андан дагы салонду чоңойтуп свадебный салонду ачсак деп олтурабыз. Салон ачып, той көйнөктөрүнү, келиндерди чыгарсак деп көптөгөн айымдарды ушинтип суулап, ар биринин батысына көп болуп жүрөйүк деп.